Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен көмүртек атомунун валенттик абалдары жана гибридтешүүнүн типтери менен таанышабыз. Көмүртек атому органикалык бирикмелердин негизин түзгөндүктөн, анын электрондук түзүлүшүн, валенттик мүмкүнчүлүктөрүн жана гибридтешүү процессин түшүнүү абдан маанилүү. Келиңиздер, анда сиздер менен көмүртек атомунун түзүлүшүн эске салып көрөлү. Көмүртек Менделеевдин мезгилдик системасында экинчи мезгилде жайгашкан, катар номеру 6 атом ядросунун заряды +6-га барабар. Биринчи ички катмарында 2 электрону бар, сырткы катмарында 4 электрону бар. Электрондук конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p2. Демек, сырткы 4 электрону экинчи деңгээлдин 2s деңгээлчесинде жупташкан 2 электрону жайгашкан, ал эми экинчи П деңгээлчесинде жупташпаган 2 электрону бар. Мындай абалда көмүртек эквиваленттүү, башка айтканда ал 2 гана байланышты түзө алат. Бул көмүртектин нормалдуу абалы. Бирок органикалык бирикмелерде көмүртектин валенттүүлүгү 4-кө барабар. Мындай болушунун себеби нормалдуу абалдан дүүлүккөн абалга өтүшү менен түшүндүрүлөт. Эгерде нормалдуу абалдагы көмүртекке сырттан энергия таасир этсек, анда ал дүүлүккөн абалга келет дагы 2s орбиталындагы электрондордун бири бош П орбиталына өтөт. Мына ушул мезгилде көмүртектин бардык электрондору жупташпаган абалга келет. Башкача айтканда 2s1, 2p3 абалда. Ал эми бул жерде 2s2, 2p абалда. Мына ушул абалда көмүртек 4 байланышты түзүүгө жөндөмдүү, 4 валенттүү. Эгерде көмүртектин 1,2s орбитали жана 3,2p орбитали 4 байланышты түзөт деп эсептесек, анда метандын молекуласында 1s байланышы жана 3sp байланышы пайда болушу керек эле. Бирок бири-биринен айырмаланган байланыш узундугу, байланыш энергиясы тарабынан бири-биринен айырмаланган ушундай байланыштар пайда болушу керек эле. Бирок изилдөөлөр көрсөткөндөй, метандын молекуласында бардык көмүртек суутектин ортосундагы байланыш энергиясы, байланыш узундуктары бирдей экендиги далилденген. Мындай карама-каршылыкты түшүндүрүш үчүн америкалык химик Лайнус Полинг гибридтешүү түшүнүгүн киргизген жана гибридтешүү теориясын негиздеген. 1954-жылы химиялык байланыштардын жаратылышын изилдеген эмгеги үчүн Лайнус Полинг Нобель сыйлыгын алууга татыктуу болгон. Ал эми 1962-жылы ядролук куралдарды сыноого каршы жүргүзгөн эмгеги үчүн экинчи Нобель сыйлыгын алууга татыктуу болгон. Келгиле, анда сиздер менен гибридтешүү түшүнүгүнүн аныктамасын карайлы. Гибридтешүү бул атом байланыш түзөр алдында өзүнүн ар кандай орбиталдарын аралаштырып, жаңы бирдей формадагы жана энергиядагы орбиталдарды түзүү процесси эсептелинет. Гибридтешүүнүн 3 тиби белгилүү: sp3, sp2, sp. Келгиле, анда сиздер менен гибридтешүүнүн биринчи sp3 тибин талдап көрөлү. sp3 гибридтешүүдө демек көмүртектин 2s орбиталынын энергиясы бир аз жогорулап, ал эми 2p орбиталынын энергиясы бир аз төмөндөп, натыйжада бирдей энергиядагы орбиталдардын пайда болгондугун көрүүгө болот. Бул жерде мурдагы s орбиталь бул s орбиталь эмес, жаңы sp3 тибиндеги орбиталь, ал эми мурдагы p орбиталь бул p орбиталь эмес, sp3 тибиндеги орбиталдардын, башка айтканда 4 жаңы типтеги гибридтик орбиталдардын пайда болгондугун көрүп турасыздар. Бул жерде 25% бул s орбитальдан турат, sp3, 75% p орбитальдан турат. Эми sp3 гибридтешүүсүнө кайрадан биз кайрылып келели. sp3 гибридтешүүсүндө демек гибридтешүүгө 1 s орбиталь катышат жана 3 p орбиталь катышат. Булар гибридтик орбитальдарды пайда кылат, асимметриялуу 4 жаңы асимметриялуу гибридтик орбитальдар пайда болот. sp3 тибиндеги sp3, sp3 демек 4 тең sp3 тибинде.
Булар электрондор терс зарядтуу болгондуктан булар мейкиндикте бири-биринен максималдуу түрдө түртүлөт дагы тетраэдр формасын пайда кылат. Орбиталдардын ортосундагы бурч 109,5 градусту түзөт. Мындай гибридтешүү sp3 гибридтешүү деп аталат. Ал эми көмүртектин бул абалы анын биринчи валенттик абалы деп аталат. sp3 гибридтешүүсүн биз метандын молекуласынын мисалында карап көрөлү. Метандын молекуласында көмүртектин 4 sp3 тибиндеги гибридтешкен орбиталдары суутектин шар түрүндөгү 1s орбиталдары менен капталышып 4 сигма байланышын пайда кылат. Сигма байланыш бул эки атомдун орбиталдары ядролорду бириктирген түз сызык боюнча капталышканда пайда болгон жөнөкөй коваленттик байланыш. Экинчи сүрөттөн сиздер метандын молекуласынын шар өзөк моделин көрүп турасыздар. Ушундай эле этандын молекуласынын пайда болушун да карап көрөлү. Этандын молекуласында көмүртектин 2 атому, суутектин 6 атому бар экендиги белгилүү. Демек, ар бир көмүртектин атомунда 4төн sp3 гибридтешкен орбиталдары бар. Ортодогу көмүртектин атомдору, демек, sp3 гибридтешкен орбиталдары өз ара бири-бири менен капталышып 1 сигма байланышын пайда кылууда. Ал эми калган 3төн sp3 гибридтешкен орбиталдары суутектин шар түрүндөгү орбиталдары менен капталышып бардыгы болуп, эки көмүртекте 6 сигма байланышы пайда болот. Жалпысынан 7 сигма байланышы этанда пайда болгондугун көрүп турасыздар. Бул жерде биз шар өзөк моделин да көрүп турабыз, жана байланыштардын санын көрүп турабыз. Эми гибридтешүүнүн экинчи түрүнө кайрылалы. sp2 гибридтешүү. sp2 гибридтешүүдө, демек, гибридтешүүгө 1 s орбиталь жана 2 p орбиталь катышат. 3-чү p орбиталь гибридтешүүгө катышпайт, ал таза бойдон калат. Демек, натыйжада буларда жогорудагыдай эле 3 гибридтик орбиталь пайда болот. Бул гибридтик орбитальдар sp2 тибиндеги. Алар өз ара, демек, бири-биринен максималдуу түрдө түртүлүп, жалпак 3 бурчтук форманы берет. Орбиталдардын ортосундагы аралык 120 градусту түзөт. Көмүртектин мындай көмүртек атомунун гибридтешүүсүнүн бул тиби sp2 гибридтешүүсү деп аталат. Ал эми көмүртектин бул абалы көмүртектин экинчи валенттик абалы деп аталат. Эми sp2 гибридтешүүсүн биз этилендин молекуласынын мисалында карап көрөлү. Этилендин молекуласында бардыгы болуп 2 көмүртектин атому, 4 суутектин атому бар экендиги белгилүү. Демек, ар бир көмүртектеги 3төн sp2 гибридтешкен орбиталдары, ортодогу көмүртектин гибридтешкен орбиталдары бири-бири менен капталышып 1 ортодо 1 сигма байланышын пайда кылат. Ал эми калган ар бир көмүртектеги sp2 гибридтешкен орбиталдары суутектин шар түрүндөгү орбиталдары менен капталышып, бул жерде 4 сигма байланышын пайда кылат. Жалпысынан этилендин молекуласында көмүртек атомунун ортосунда 1 сигма байланышы, а көмүртек суутек атомдордун ортосунда 4 сигма байланышы бар. Булардын бардыгы бир тегиздикте жайгашкан. Ал эми гибридтешүүгө катышпаган 3-чү pz орбиталы, ал 2 көмүртектин ар биринде бирден, бул тегиздикке перпендикуляр түшүп, тегиздиктин үстүндө жана алдында бирдей капталышып, булар пи байланышты пайда кылат. Экрандан сиздер ошол пи байланыштын пайда болгондугун көрүп турасыздар. Демек, этилендин молекуласында көмүртек атомдордун ортосунда 1 сигма байланышы жана көмүртек атомдордун ортосунда пи байланышынын бар экендигин көрүүгө болот. Демек, этилендин молекуласында кош байланыш бар. Реакция мезгилинде биринчи пи байланыш түзүлөт, бул начар байланыш. Андан кийин биз этилендин молекуласындагы сигма пи байланыштардын пайда болушунун анимациясын көрүп турасыздар. Эми сиздер менен 3-чү гибридтешүүнүн тиби sp2 гибридтешүүсүнө өтөлү. Демек, бул типте гибридтешүүгө 1 s орбиталь жана 1 p орбиталь катышат. Ал эми гибридтешүүгө калган 2 орбиталь катышпайт. Булар p y жана pz. Жогорудагыдай эле гибридтик орбитальдар пайда болот, бирок гибридтик орбитальдардын саны 2. Булар sp тибиндеги орбитальдар. Бул гибридтик орбитальдар өз ара
бир түз сызыкта жайгашып, бурчу 180 градуска барабар болгон түз сызыктуу форманы берет. Мындай гибридтешүү SP гибридтешүү деп аталат, жана көмүртектин бул абалы анын 3-чү валенттик абалы деп аталат. SP гибридтешүүнү биз ацетилендин молекуласынын мисалына карап көрөлү. Ацетилендин молекуласында көмүртектин 2 атому жана суутектин 2 атому бар экендиги белгилүү. Экрандан көрүнүп тургандай бул жерде көмүртектин SP2 гибридтик орбиталдары менен биринчи көмүртектин, экинчи көмүртектин SP орбиталдары өз ара капталышып, бул жерде бир сигма байланышын пайда кылат. Ал эми калган эки көмүртектеги бирден SP орбиталдары суутектин шар түрүндөгү орбиталдар менен капталышып, дагы сигма байланышын пайда кылат. Экрандан көрүнүп тургандай бул жерде бир тегиздикте 3 сигма байланышы бар. Ал эми гибридтешүүгө катышпаган ар бир көмүртектеги 2ден PY, PZ орбиталдары тегиздикке Y жана Z багытында перпендикуляр түшүп, биринчи пи байланышын жана экинчи пи байланышын пайда кылышат. Мына ошентип ацетилендин молекуласында көмүртек атомдордун ортосунда бир сигма байланышы жана 2 пи байланышы бар. Негизинен ацетилендин молекуласында көмүртек атомдордун ортосунда 3-түк байланыштын бар экендигин көрүүгө болот. Мына ошентип бүгүн биз сиздер менен көмүртек атомунун гибридтешүүсүнүн 3 тиби менен тааныштык. Демек, SP3 тибинде гибридтешүүгө бардык 4 орбиталь катышат, гибридтик орбиталдардын саны 4-тө, байланыштын түрү жөнөкөй байланыш, ал эми геометриялык формасы тетраэдр. SP2 гибридтешүүсүндө гибридтик орбиталдардын саны 3-ө, байланыштын түрү кош байланыш, ал эми геометриялык формасы жалпак үч бурчтуу. SP гибридтешүүсүндө гибридтешүүгө катышкан орбиталдардын саны 2-ө, байланыштын түрү үчтүк байланыш, геометриялык формасы түз сызык. Демек, бүгүн биз сиздер менен көмүртек атомунун гибридтешүүсүнүн 3 тиби менен тааныштык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.